Балалык системасына кош келиңиздер. Система ата-энелерге электрондук кезекке арыз берүүгө жана баланы бала бакчага онлайн каттоого мүмкүндүк берет. Бул нускамада биз төмөнкүлөрдү көрсөтөбүз. Балалыкка катталуу, жеке кабинетке кирүү, баланы кошуу, бала бакчага өтүнмө берүү жана кезектин абалын көзөмөлдөө. Ата-энени каттоо. Балалык сайтын ачыңыз. Балалык чекит, эду чекит, гов чекит, KG. Менюдан ата-энелерди каттоо баскычын басыңыз. Жарандыгыңызды көрсөтүңүз. Пин жана аты жөнүңүздү киргизиңиз. Туулган күнүңүз автоматтык түрдө толтурулуп калат. Андан кийин мындан ары баскычын басыңыз. Кыргыз Республикасынын жарандары түндүк аркылуу авторизациядан өтө алышат. Бул учурда ата-эненин маалыматтары автоматтык түрдө толтурулуп калат. Андан кийин ырастоо барагы ачылат. Аймак же шаар, район, көчө, үйдүн жана батирдин номерин көрсөтүңүз. Телефон номериңизди жана жеке электрондук почтаңызды киргизиңиз. Андан кийин кодду почтага алуу баскычын басыңыз. Көңүл буруңуз. Электрондук почта активдүү жана сизге гана жеткиликтүү болушу керек. Кодду алуу баскычын бир гана жолу басуу керек. Почтаңызга ырастоо кодду камтыган электрондук кат келет. Катты ачып, 6 сандуу кодду көчүрүңүз жана ырастоо талаасына киргизиңиз. Эми сыр сөздү түзүңүз. Ырастоо үчүн сыр сөздү кайра киргизиңиз. Андан кийин колдонуучунун макулдугу пунктун белгилеп, сактоо баскычын басыңыз. Куттуктайбыз. Каттоо ийгиликтүү аяктады. Сиздин жеке кабинетиңиз түзүлдү. Жеке кабинетке кирүү. Системага кирүү үчүн менюдан кирүү баскычын басыңыз. Идентификациялык жеке номерди, башкача айтканда пинди жана сыр сөздү киргизиңиз. Еси же түндүк аркылуу дагы кирүүгө болот. Киргенден кийин ата-эненин жеке кабинети ачылат. Жеке кабинеттин башкы бети. Башкы бетте төмөнкүлөр көрсөтүлөт. Ата-эненин маалыматы, системанын билдирүүлөрү, балдардын тизмеси, ошондой эле ата-эненин болжолдуу оронунун координаттары. Эгер зарыл болсо, картадан координаттарыңызды өзгөртө аласыз. Бул жакынкы бала бакчаларды көрүүгө жардам берет. Баланы кошуу. Эгер бала балдар бөлүмүндө көрүнбөсө, аны өз алдынча кошсо болот. Бул үчүн баланы кошуу баскычын басыңыз. Балага ким экениңизди тандаңыз. Апасы, атасы же мыйзамдуу өкүлү. Баланын идентификациялык жеке номерин, башкача айтканда пинин жана анын атын киргизиңиз. Фамилиясын жана атасынын атын көрсөтүүнүн кереги жок. Туулган күнү автоматтык түрдө толтурулат. Бардык талаалар толтурулгандан кийин кошуу баскычын басыңыз. Система автоматтык түрдө ЗАГС аркылуу маалыматтарды текшерет. Эгер тууганчылык тастыкталса, бала балдардын тизмесинен көрүнүп калат. Эгерде маалыматтар туура эмес киргизилсе, сиз ата-энеси мыйзамдуу өкүлү болбосоңуз же бала мамлекеттик базаларда ата-энесине байланбаса, баланы кошуу мүмкүн эмес болот. Мындай учурларда ата-эне калкты тейлөө борборуна, башкача айтканда ЦОНго кайрылышы керек. Бала бакчага өтүнмө берүү. Арыз берүү үчүн окутуу бөлүмүнө өтүңүз. Баланы тандап, өтүнмө берүү баскычын басыңыз. Ачылган тизмеден керектүү бала бакчанын түрүн тандаңыз. Андан кийин тиешелүү маалыматтарды толтуруңуз. Аймак же шаар, район, окутуу тили, жеңилдиктин түрү жана керектүү бала бакча. Система сизге бала бакча жөнүндө бардык маалыматтарды көрсөтөт. Маалыматтарды текшерип, өтүнмө берүү баскычын басыңыз. Сиздин өтүнмөңүз телефон номериңизди жана электрондук почтаңызды тастыктагандан кийин гана катталат. Куттуктайбыз. Сиздин балаңыз электрондук кезекке ийгиликтүү катталды. Өтүнмө ийгиликтүү катталса, сиздин электрондук почтаңызга Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлигинен билдирүү түшөт. Бала бакчага кабыл алуу. Билдирүүнү алгандан кийин бала бакчага төмөнкү документтерди жеткизиш керек. Өтүнмө баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, ата-энесинин же мыйзамдуу өкүлүнүн паспортунун көчүрмөсү, 3/4 өлчөмүндөгү баланын 4 сүрөтү, медициналык формалар, ошондой эле баланын ден соолугу тууралуу маалым каты. Зарыл болгон учурларда психологиялык, медициналык, педагогикалык комиссиянын корутундусу талап кылынышы мүмкүн. Эсиңизде болсун. Документтер 14 календардык күндүн ичинде бала бакчага берилиши керек. Эгерде документтер өз убагында берилбесе, өтүнмө автоматтык түрдө жокко чыгарылат. Өтүнмөнүн абалын, статусун текшерүү.
Өтүнмөнүн абалын текшерүү үчүн окутуу бөлүмүнө өтүп, баланы тандаңыз. Системада төмөнкүлөр көрсөтүлөт. Өтүнмөнүн номери, берилген датасы, бала бакчанын аталышы жана учурдагы абалы. Өтүнмөңүздүн мүмкүн болгон абалдары. Күтүүдө, өтүнмөңүз каралууда. Кабыл алууну күтүүдө. Өтүнмөңүз ырасталды, бала бакчага документтерди тапшыруу керек. Окуп жатат, балаңыз кабыл алынды. Четке кагылды. Өтүнмөңүз четке кагылды. Жокко чыгарылды. Ата-эне өтүнмөнү жокко чыгарды. Бүтүрүүчү, баланын окуусу аяктады. Системада ошондой эле баланын кыймылынын тарыхы жана бала бакча менен келишим көрүнөт. Маанилүү маалымат. Эгер өтүнмөнү жокко чыгарсаңыз, баланын кезектеги орду автоматтык түрдө жоголот. Кайрадан өтүнмө берүүдө кезек кайра башынан башталат. Сунуштар. Баштоо алдында интернет байланышы туруктуу экенин текшерип алыңыз. Киргизилген маалыматтарды кылдат менен текшериңиз. Актуалдуу телефон номериңизди жана электрондук почтаңызды көрсөтүңүз. Өтүнмөңүздүн абалын системадан улам-улам текшерип туруп, жана документтерди бала бакчага өз убагында тапшырыңыз. Балалык системасын колдонгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз.